Кудайдын чакырыгы 29-июнь. Кудайга мактоо курмандыгын алып кел. Кудуреттүү Кудайга берген убадаларыңды аткар. Башыңа кыйынчылык түшкөн күнү мени чакыр. Мен сени куткарам. Сен болсо мени даңктайсың. 49-забур. Жердеги жашообузда көп кыйналабыз, ыйлайбыз. Ошондой учурларда Кудайдын чакырыгын эстесек, мени чакыр, мен сени куткарам. Бул сөздөр бизге асмандагы атабыздын жүрөгүн көрсөтөт. Бардык учурда ага кайрылып турушубузду Кудай каалайт. Ал бизге жардам бергенди жакшы көрөт. Биздин Кудай менен болгон ишеним байланышы өтө маанилүү. Кудайга мактоо курмандыгын алып кел. Кудайды даңктаганыбыз жүрөгүбүздө ага ыраазы болуп жатканыбызды билдирет. Мактоо курмандыгы бул ишенимдин күбөлөндүрүүсү. Мактоо Кудайга болгон ишенимди көрсөтөт. Ким аны даңктайт? Чындап ага кайрылып, андан жооп алып, ошол алган жообун баалаган адам даңктайт. Мен сени куткарам. Сен болсо мени даңктайсың. Андан жооп алганда бизде ыраазчылык болуп, аны даңктайбыз. Аны биз оозубуз менен гана эмес, анын даңкы үчүн жашаганыбыз менен да даңктайбыз. Бир туугандар, Кудайдын куткарганын, анын жардамын, батасын күнүгө көрүп жатабыз. Ага рахмат айтканга, аны даңктаганга көп себептерибиз бар. Ошолордун баарын эстеп, Кудайга мактоо курмандыгын алып келели.